Кутмандуу кечиңиздер менен күндүн урунтуу жана негизги окуялары Нур Ньюс маалымат программасында. Студияда Айганыш Туратбек кызы бүгүнкү чыгарылышта. Бишкектеги атышуудан 3 киши жаракат алды. Анда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жаңжалдаша кеткени айтылды. Ошто 5-кабаттан кулап кеткен кыз ооруканада каза болду. Курултайчылар 2020 жылдын февраль айында жыйын өткөрүп, бийликке жаңы талаптарын коерун билдиришти. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук кандуу жетпей жатат. Муну шаар тургундары тастыкташууда. Босния мигранттар лагерин жабуу мөөнөтүн жылдырды. Бишкекте болгон атышуудан жаракат алган адамдардын бири оор абалда жатат. Бул туурасында травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Белгилей кетсек, 10 декабрда түндө Асаналиев жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде ок атылып, 4 машина жабыркаганы айтылган. Ишенимдүү булактын айтымында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жаңжалдаша кеткен. Кийинчерээк атышуу учурунда ок тийип, 3 киши ооруканага кайрылганы белгилүү болду. Бел тарабынан жаракат алган бир адамга түндө ыкчам операция жасалган. Экинчисине тийген ок сан сөөгүн талкалап кеткен. Үчүнчүсү автокырсыктын кесепетинен кызыл ашыгын сындырып алган, деди Жумабеков. Учурда эко травматология бөлүмүндө белинен жарадар болгон киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми ок атышууга катыштыгы барлар кармалды. Бул тууралуу журналисттерге Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди. Ошто 5-кабаттан кулап кеткен кыз ооруканада каза болду. Бул туурасында Ош облус аралык бириккен ооруканасы билдирди. Окуя 6 декабрь күнү Ош шаарындагы Монуев көчөсүндө болуп, ошол замат тез жардам автоунаасы бейтапты ооруканага жеткирген. Дарыгердин айтымында көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан кулаган 20 жаштагы кыздын сөөктөрү майдаланып кеткен. Бейтап эсине келбей ооруканада каза болгон. Кырсыктын чоо жайын Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирип жатат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине кокустук катары катталган. Кезектеги курултайдын жыйыны 2020 жылдын февраль айына мерчемделди. Бул туурасында уюштуруучулар маалымдады. Анда негизги маселе катары Кой-Таштагы окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы баяндалат. Ошондой эле өлкөдөгү коррупция менен күрөш, кен байлыктардын абалы, конституциялык реформа, соттук реформалар туурасында ири кеңири талкуу орун алат. Курултайчылар кезектеги жыйынын февраль айында өткөрүшөт. Бул туурасында курултайдын аткаруучу комитетинин директору Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Айтымында жыйын ноябрь айында орун алмак, бирок өлкөдөгү айрым кырдаалдарга байланыштуу жылдырылган. Буга чейинки отурумда курултайчылар дээрлик 19 пункттан турган чечим кабыл алышкан. Анда мурдагы президенттин учурундагы жасалган ири кылмыштарды иликтөө иштерин аягына чыгарууну, кен байлыктарды мамлекеттин кызыкчылыгына иштетүү сыяктуу талаптарды коюшкан. Уюштуруучулар бул саам негизги маселе катары Кой-Таштагы окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы баяндаларын белгилешти. Албетте Атамбаевдин учурунда болгон абдан чоң кылмыш иштерин иликтеп, ошолорду акыйкаттыктын, калыстыктын, мыйзамдын чегинде карап, коомго жооп берүү боюнча дагы чоң талаптар коюлуп, резонанстуу кылмыштардын бүтүрүлүшү талап кылынган. Ошондо биз курултайда бийлик органдарынын баардык бутактарына президенттин ишине тиешелүү коомдук саясий баа бергенбиз. Ана ошондо биз өзүбүздүн кезектеги курултайды жыйынтыктоочу 2019 жылдын акыркы айларында өткөзөбүз деп элге жарыя кылганбыз. Биз Кой-Таштын иликтөө жумуштарын жыйынтыктап бүтүрдүк. Азыр отуруп кортумду жазып баштадык. Аябай резонанстуу, аябай трагедиялуу окуя болду, бирок ошонун баардыгын биз коомчулукка адилеттүү чындыгын жеткизели деп аракет кылып атабыз. Буюрса, ошол курултайда 8 февралда докладдын бири болуп ушул Кой-Таш окуялары болот.
Аткаруу комитетинин маалымдагандай, февраль айында өтө турчу курултайда 6 орчундуу маселе боюнча коомчулукка маалымат берилет. Алар 2020-жылы конституциялык реформага баруу, коррупция менен күрөшүү, сот укуктук реформалары. Албетте, биз сот реформасы жөнүндөгү маселени тыштап кое албайбыз. Өзгөчө мына быйылкы жылдын 1-январынан тартып ишке киришкен жаңы кодекстердин иши менен коомдогу ар кандай нааразычылыктар, көйгөйлөр чечилгендин ордуна көбөйүп атат десек биз жаңылбайт болушубуз керек. Ошондуктан жаңы кодекстер кандай иштеп атат дагы, суд укуктук реформага таасири кандай болуп атат, анан коомдо болуп аткан мурунку көйгөйлөрдү канчалык деңгээлде чечилгенине шарт түзүп атат, ошолордун баары сөзсүз айтылыш керек. Бул маселе боюнча биз коомубузда абдан абройлуу юристтерди кайрылып, алардын докладын укканга даярданып жатабыз. Жыйынга 1000ге чукул делегаттан катышаары күтүлүүдө. Мындан тышкары өлкө аймагынан дагы өкүлдөр чакырылып, азыркы бийликтин жасап жаткан ишине баа берилип, сындар айтылат. Ошону менен катар маселелерди чечүү сунуштары берилет. Курултайчылар өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин келишин дагы талап кылышууда. Айтымдарында премьер-министр жер үй боюнча берген убадасын эмнеге аткарбаганын элге түшүндүрүшү керек. Өзүңүздөр билгендей, биз баягы Абылгазиев, Мухаммедкалый Абылгазиевке да кирип чыкканбыз. Жер үй маселеси, кен байлыктар маселеси да ошол жерде козголгон. Тилекке каршы ошол Абылгазиев биздин сүйлөшүүнү четке каккан. Мен оюмча ал туура эмес. Ал жерде Госкомитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов, Кыргыз Алтын төрагасы Алмаз мырза да катышкан. Ошондуктан курултайда Мухаммедкалый Абылгазиев келип, ошол жерде сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча 2 айдан кийин Кудай буйрса жер үй элдин тарабына чечилет деп айткан. Ошонун жообун угабыз. Келип бизге эмне себептен жалган сүйлөдү, эмне себептен жер үй маселеси чечилбей жатат, ал боюнча да отчетун берсин. Курултайчылар президент Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүн колдоого аларын белгилешип, бирок укук коргоо органдарында кемчиликтер болуп жатканын белгилешти. Ошондой эле алар бийликтен кызмат сурабагандарын айтышты. Белгилей кетсек, кечээ жакында Эмилбек Каптагаев өкмөт башчынын буйругу менен мамлекеттик кызматка бекип, буга байланыштуу курултайдагы ишмердүүлүгүн токтоткон. Мындан тышкары белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров дагы Малайзияга элчи болоорун айтып чыккан. Анткени менен курултайдын аткаруучу комитетинин директору Кеңешбек Дүйшөбаев Бекназаровка элчи болуу сунушу түшпөгөнүн ырастады. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук кандуу жетпей жатат. Муну шаар тургундары тастыктап, айрымдарынын батирине такыр жылуулук жетпей, муздагыба каптаган. Тургундар тиешелүү адистерге кайрылып, ток этер жообун таппай келет. Ал эми Ош жылуулук муниципалдык ишканасы күнөөнү жашоочулардын өзүнө коюп, жылуулук жетүүчү түтүктөрү эскилиги жетип алмаштырбайт дешет. Сөз Бактыгүл Мирадиловада. Көп кабаттуу үйлөргө кыш келери менен жылуулук жакшы жетпегени барыбызга маалым. Алардын бири дал ушул Гастелла 1 көп кабаттуу даректе. Тагыраак айтсак, бул үйдө оң тарабында жылуулук болсо, сол тарабында жылуулук жок. Буга тургундар тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен дагы деле эч кандай жыйынтык жок. Адинай Табакалова аталган даректин жашоочусу. Жаш балдары болгондуктан алар ооруп калбашы үчүн үйгө сөзсүз жылуулук керек дейт. Алардын батиринде жылуулук боюнча көйгөй бар. Тактап айтканда, үй 3 бөлмөлүү болсо, анын бирөөсүндө гана жылуулук иштейт. Ал да жылуулук бербегендиктен электр мештерин пайдаланууга аргасыз болушат. Келип, арыз боюнча келип, кармап-кармай ушундай ылымдык экен, иштейт деп жазып кеткен. İşte ушуга акча төлөйсүң. Эмнесине төлөйсүң, иштебесең, ылымдык болот. Ушу үйдү ыстап эле десек, 18 градустан жылуу болсо болду, төлөй бересиңер деп кеткен да. Слабо иштейт. Ана дагы акчасына келгенде акчасын төлөгүлө деп пенясын менен кошуп келет. Пенясын төлөйбүз деп төлөй койгонбуз. Же болсо үзүп кеткеле, мында отоплениемизге керек эмес, үзүп кеткеле болбосо десек, үзгөн үчүн дагы акча менен үзөт экен. Ушундай эле көйгөй Канайым Жолдошованын батиринде да бар. Анын айтымында быйылкы жылдын эсебинен үйүнө такыр жылуулук келген эмес. Анткени анын батириндеги жылуулук түтүктөрү да эскилиги жеткен. Тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен жыйынтык болбогонун билдирет. Могул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай үйдүн ичинде мынтип кабат-кабат кийинип жүрөбүз, курткаларыбыз менен жүрөбүз, иштен келип, жумуштан келип, кухняда тамак жасап аткан чакта деле мен ошол калың кийинип алып тамак жасайм. Биз чуркаганыбыз менен жыйынтыкты көрбөй атабыз. Биз бир эмес 2-3 жолу заявлениялар жаздык ушу жылуулук боюнча, бирок кайрылып
бир да жолу келишкен жок. Анан кошуналарыбыздан сураганбыз, кошуналарыбыз деле ошол эле жоопту айтышат. Биз деле кайрылып жатабыз, бирок эми бүт баары жумушта болгон үчүн баягы көпчүлүгүнүн убактысы болбой жатат го деймин. Азыр отопление төлөгөн ордуна бизде бүт баары азыр ошо электронный печтердин жардамы менен эле үйдү жылытып, ошол андан көрө ошо электро төлөгөн арзаныраак болуп атат бизгечи. Бул көп кабаттуу үйлөргө Ош жылуулук муниципалдык ишканасы тарабынан жылуулук берилет. Буга чейин аталган ишкананын кызматкерлери Гастила дарегиндеги жашаган тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ошол эле учурда жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу зарылчылыгын билдиришкен. Анткени маселени чечүүдө жылуулук ишканасы өзүнүн бюджетинен оңдоп түзөп берүүгө мыйзам талаасы жол бербейт дейт. Азыр граница мына фундаменттен белгиленген. Биздин милдет фундаментке чейин беришибиз керек да. Керектүү температураны алып келип беришибиз керек. Андан кийинки бул үй жертөлө дагы абоненттердин өзүнүн собственносту, жителдер, жашоочулардын өзүнүн собственносту болуп эсептелет да. Ошондуктан анын ичин өздөрү кылыш керек. Биз ал жака кирбейбиз. Акча каражатын сарптай албайбыз. Себеби ал жашоочулардыкы да. Мында сырткары жылуулукка төлөнгөн төлөмдөр боюнча да Ош шаарынын тургундары 1000 сомдон ашык акча төлөп жатабыз деп даттанган жайы бар. Бирок буга тиешелүү адистер атайын программа аркылуу үйдүн аянты өлчөнүп, ошонун негизинде акча канча төлөнө тургандыгы аныкталат дейт. 3 комнаталуу үй болсо, биз ошол үйдүн объемун эсептеп чыгабыз. Канча объем. Анан бизде 5 деген программа иштейт. Ошодо баардык эсептелип киргизилген. Үйдүн общий үйдүн объемун алат, тышкы объемун, анан кийин жашоочунун өзүнүн бөлмөсүн алабыз. 2 комната, 3 комната болуп ошого карап алабыз. И ар ай сайын дагы ошо бир эле берилген объемго сырткы температурага карап аркылып чыгат. Бир айда 1000 сом барса, экинчи айда 1600 сом барат. Үчүнчү айда 800 сом барып калышы мүмкүн. Ошондой. Ош жылуулук муниципалдык ишканасы мындай маселелер бир эле Гастелла эмес, Ош шаарындагы башка аймактарда да бар экенин тастыкташат. Ал эми эскирген түтүктөрдү оңдоодо кала жашоочуларынан көз каранды болот. Аталган ишкана белгилегендей, эгер жашоочулар жаңы түтүктөр үчүн акча чогултушса, адистер акысыз кызмат көрсөтөөрүн билдирет. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 14 миңден ашуун абоненттер жылуулук менен камсыздалат. Бактыгүл Мирадилова, Актилек Акылбек уулу, Нурньюс. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Босния мигранттар лагерин жабуу мөөнөтүн жылдырды. Финляндияда өкмөт башчылыкка 34 жаштагы аял шайланат. Парижде орус-украин жолугушуусу аяктады. Алдыда ушул жана башка кабарларды өзүнө камтыган чет элдик кабарлардын топтому. Жапониялык дарыгер гуманитардык кызматкер өткөн жумада Афганистанда курман болгон Тецу Накамуранын сөөгү ишембиде мекенине жеткирилди. Кабулдун эл аралык аэропортунда сөөктү жөнөтүү иш-чарасына Афган президенти Ашраф Гани, маркумдун үй бүлөсү эки өлкөнүн аткы минелери келишти. Накамура жана дагы 5 киши бара жаткан машина 4-декабрда Жалалабад шаарында белгисиз адамдардын аткылоосуна туш болгондо окко учкан. 73 жаштагы дарыгер ишин 1984-жылы Пакистандын Пешавар шаарындагы ооруканада баштаган. Ошондон бери Афган качкындарын дарылап жүрүп, 1991-жылы Афганистанда клиника ачкан. 2008-жылдан бери айыл чарба тармагына жардам берген кайрымдуулук фондду жетектеп келген. Босния бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы мигранттардын чатыр лагерин жабууну убактылуу токтотту. Жүздөгөн адамдар баш калкалап жаткан Вужжактагы лагердеги шарттарды эл аралык коомчулук катуу сындап чыккандан кийин бийлик аны 9-декабрда жабууну мерчендеп жаткан. Мигранттар убактылуу баш калкалаган жай 1992-95 жылдардагы Босниядагы согуштан кийин Мина таласындагы таштанды жайдын ордуна жайгашкан. Анда таза суу жана дааратканалар жок. Өткөн жумада кар жаап, лагердеги жашоону оорлоткон. Чет элдиктер иш боюнча кызматтын директору Раде Ковач 9-декабрда лагерге барып, аны жабуу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын, качкындар башка жайларга жайгаштырыларын убада кылган. Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда, лагерде 600 мигрант жашап жатат. Жакынкы чыгыштагы Африкадагы жана Азиядагы согуштардан жана ачарчылыктан качкан эл Европага жетип алууну самашат. Боснияга качкындар кошуна Сербия жана Черногория аркылуу келишкен.
Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана баардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украина президенти Владимир Зеленский биз Орусия менен диалогду ачтык, бул факт деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты. Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча да Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана ок атышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган. Орусиянын бул аракети Бириккен Улуттар уюмунун 100дөн ашык өлкөсүнүн кескин сынына кабылып, батыш мамлекеттери Москвага санкция киргизишкен. Ошондон тартып Крымдын макамы Орусиянын Украина жана батыш менен мамилесиндеги эң талаптуу маселе бойдон калып келет. Ал эми Орусия бардык дооматтарды жокко чыгарып, 2014-жылы Крым боюнча чечимди ошол жерде жашаган эл референдум аркылуу кабыл алган деген жүйөнү карманат. 6 жылдык согуштан 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. 34 жаштагы Санна Мариндин жакынкы күндөрү Европадагы эң жаш премьер-министр болушу күтүлүүдө. Финляндиянын мурдагы өкмөт башчысы Анте Ринне почта кызматкерлеринин иш таштоосунан кийин отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Өкмөт таркап кетпеш үчүн социал-демократтар премьер-министрликке партия ичинен Маринди колдоп чыгышты. Эми анын талапкерлигин парламент жана президент бекитиши керек. Карапайым үй бүлөдөн чыккан Санна Марин үй бүлөсүндө жогорку билим алган жалгыз адам жана ал ар дайым социалдык мамлекетти колдоп келет. Буга чейин Марин транспорт жана коммуникация министри кызматын аркалаган. 34 жаштагы Марин дүйнө жүзүндөгү эң жаш өкмөт башчылардын катарына кирди. Сауд Аравиянын өкмөтү эркектер менен аялдар үчүн кафе ресторандардагы бөлүнгөн өз-өзүнчө кире бериштерди жокко чыгарды. Бул тууралуу BBC билдирди. Практика жүзүндө мындай өзгөрүүлөр эбак эле башталган. Айрым кафе ресторандар кире бериштерин өз-өзүнчө бөлүүдөн баш тартып коюшкан. Буга чейин кафе ресторандарда бала чака жана аялдарга өз-өзүнчө кире бериш болсо, эркектер башка жактан киришчү. Бийликке 2015-жылы падыша Мухаммед бен Салман келгенден кийин өлкөдө ири реформалар жасала баштаган. Бен Салман Визион 2030 стратегиялык планын кабыл алган. Анын алкагында мамлекеттин экономикалык жана коомдук абалынын өзгөрүшү күтүлүүдө. Сауд Аравияда 40 жылдан бери биринчи жолу кинотеатрлар ачылып ишке кирди. Ошондой эле өлкөнүн өзүнүн кинотеатры да курулмакчы. Мындан сырткары аялдарга көп нерселерге уруксат бериле баштады. Алсак өткөндө Сауд Аравиянын бийлиги кыз келиндердин аскерге барып кызмат өтөшүнө биринчи ирет уруксат берди. Ошондой эле аялдар улго отуруп, уун айдай башташты. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин алдындагы соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйынын өткөрдү. Күн тартибине жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын ченемдерин колдонуунун жүрүшү тууралуу жана жаңы мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган соттук реформа боюнча кеңеш жана өкмөт тарабынан жактырылган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуунун жана илгерилетүүнүн жүрүшү жөнүндө маселелери сунушталды. Мамлекет башчысы буга чейин аткарылган иштер жөнүндө кыскача айтып кетти. Ал белгилегендей, өткөн 2 жылдын ичинде кеңештин 2 жыйналышы өттү. Анда сот системасы үчүн жаңы программанын долбоору, айрым мыйзам актыларын өркүндөтүү каралды. Ошондой эле жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын колдонууга киргизүү маселеси талкууланды. Андан сырткары ушул жылдын март айында болуп өткөн судьялардын съездинде президент тарабынан алдыга коюлган милдеттер белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы учурда реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстери, бузуулардын бирдиктүү рейстери иштей баштаганын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын 11-12 декабрь күндөрү расмий сапар менен Бириккен Араб Эмирлигине бара турганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун айтымында, сапар Абу-Дабинин Мураскер ханзадасы, Баянын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысынын орун басары Шейх Мухаммед бен Заед Аль-Нахаяндын чакыруусу менен ишке ашмакчы. Жээнбеков ханзада менен тар жана кеңири чөйрөдө жолугары айтылды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багытта эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат. Жолугушуунун жыйынтыгы менен Бишкек шаарында Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга кол коюлмакчы. Сапардын алкагында Жээнбеков Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти, премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум менен жолугушары пландалган.
Нурзаман соода борборунун ачылганына 1 жыл болду. Ага карата атайын майрамдык концерт уюштурулуп, шаар тургундарына белектер ыйгарылды. Соода борбордун 1 жыл ичиндеги кардарларга тейлөөсү шаар тургундарын копулуна толгон. Ири соода борборлордун башында турган Нурзаман Плаза борборунун өзгөчө маанайда белгиленген 1 жылдык мааракесине биздин телетопта күбө болуп кайткан. Соода борборуна 1 жыл. Өткөн жылы өз ишин баштаган соода борбор шаар тургундарынын алкышына ээ болууга үлгүрдү. Муну соода борборуна келген жарандардын көптүгүнөн байкоого болот. Ал эми бүгүн шаар тургундары соода борбордун 1 жылдык майрамына чогулушту. Экинчи борбор каладагы ири соода түйүндөрдүн катарына Нурзаман Плаза борборда кирет. Бүгүнкү майрамдык салтанатка чогулгандар заманбап соода түйүндөр көп болсо деген ойдо. Анткени келген кардарлар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүнө кубанып турушат. Мен бул Нурзаман соода борборуна биринчи болуп келишим да. Бирок келгенде таң калыштуу, өзү соода борборлору ушундай болуш керек. Мага биринчиден мына тейлөө борборунун ички тазалыгы, мындагы сатуучулардын маданияттуулугу, тышкы айнына чөйрөсү аябай жакшы жакты да. Курулуш деген азыркы биздин өнүгүү жылда президентибиздин немеси боюнча, программасы боюнча ушундай болуп өнүгүш керек да. Бул бир эле биздин Ош областы же шаарларда эмес, колдон келсе райондордо айылдарга да жеткирсе бул жакшы болот. Себеби тейлөө ушундай болуш керек. Өз ишин баштаганына аз гана убакыт болгонуна карабай, соода борборго келген жарандардын саны арбын. Бул жайдагы тейлөөнүн сапаты жана жаш жеткинчектер үчүн түзүлгөн шарттар коомчулуктун көңүлүнө толгон. Бул жерде турмуш тиричиликке керектүү буюмдардан тартып, керектүүнүн баарын табууга болот. Биз Нурзаман комплексиге келип, өзүбүзгө керектүү буюмдарды алууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Балдарды, неберелерди алып келип ойнотуп, аябай заманбап экен. Нурзаман ичиге кирсең чыккысыз экен. Аябай заманбап, жакшы не дейбиз да. Ушундай Нурзамандай немелер көбөйө берсин. Ичидеги буюмдар аябай заманбап экен. Бүгүнкү күндө соода борбордо жүздөгөн шаардыктар жумуш менен камсыз болгон. Жалпы кардарлар үчүн бүгүн атайын майрамдык салтанат уюштурулуп, белектер тапшырылды. Белек алгандардын катарын көпчүлүгүн жаштар түздү. Нурзаман Плаза көңүл ачуу жана соода саттык борбору бүгүн 1 жашка толуп, элдин маанайын көтөрүү максатында концерт уюштуруп жатабыз. Соода саттык борбору былтыр 7 декабрь өзүнүн эшигин ачып, 1 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүлөр болуп, чоң жетишкендиктерге жеттик десек болот. 1 жылдын ичинде бул Ош шаарынын негизи эле түштүк жергесин элинин сүймөнчүк жерине айланды десек жаңылышпайбыз да. Биздин соода саттык борборубуздун ичинде эң ири гипермаркеттер, электроника гипермаркети Сулпак, Глобус гипермаркети, андан сырткары детский мир, иллюзион, балдар оюн зоок, аянчасы жана андан башка дагы чоң-чоң магазин дүкөндөр бар. Майрамдык салтанатта үй тиричилигине керектүү буюмдар, жаш жеткинчектер үчүн таттуулар тапшырылды. Ошондой эле эстрада ырчылары шаардыктарга майрамдык маанай тартуулады. Залкар жазуучу элчи Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Айтматов жөнүндө сөз улуу инсан жана коомдук ишмер деген аталыштагы эскерүү кечеси өтөт. Кече Улуттук Илимдер Академиясынын Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун демилгеси менен уюштурулууда. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынан билдиришти. Анда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыргызстан менен бүткүл дүйнөнүн ортосуна руханий көпүрө түзгөн инсан экени, күчтүү руханий байлыгы жана туруктуу чыгармачылык изденүүсү менен тапкан табылгаларын коомго, окурмандарга берген эмгектери тууралуу сөз болору айтылат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.